Assalamu alaikum, Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Биз видео тартууну улантуудабыз Ош шаарында Жапалагуна базарынан. Бүгүн 23 май 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Азыркы сиздерге тартуулай турган бул видеобуз ушул жалаң орус унааларын камтыйт. Унаалары көп эле чыккан экен. Жалпы көрүнүшүн да көрсөтүп коеюн. Ушулардын баасы такталган айрым-айрым унааларга токтолуп сиздерге көрсөтүп кетем. Могу УАЗ Патриоттон баштайын. 2008, объему 2.7, есим байланыш номери 707 001502. Өзү 9 орунду болуш керек. Бирок арканкы орундуктарын алып коюптур. Салонун көрсөтөйүн. Так, салону мынакей. Кондиционер жок, болбойт экен. Айнектерде эле жөнөкөй айланмада, гидравлика бар, бирок. Бар экен. Айтылыш баасы 400 000 сом, жакшы. Chevrolet Niva, Россия транзит номеринде. Линзованный фар. 2008, объему 1.7. Керек болса кышкы дөңгөлөктөр. Эгер неме болсо кышкы дөңгөлөктөрүн да кошуп берем дейт. Гидравлика бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Баасы 350 000 дедиңизби? ВАЗ-2106, Россия транзит номеринде. 1998, газ жабдыгы да коюлган, газ бензинде жүрөт. 180 000 сом деп атат айтылыш баасы. Газы могул жактан ушу заправкадан өткөн. ВАЗ-2107, 2010, объему 1.6. Айтылыш баасы 170 000 сом. ВАЗ-2107, 2010, объему 1.6. Салону. Айтылыш баасы 160 000 сом. Дөңгөлөктөрүн авалда көрсөтүп коеюн, протекторлары жакшы эле абалда. ВАЗ-2106 деп атат, бирок мына сыртынан облицовкаларда решетка, радиатору жана бамперинен карасаңар 0.3 турат. 1996, объему 1.6, 100 000 сом. ВАЗ-21099, 1998, объему 1.5, 120 000 сом. Салону. Мынакей 06. Сиздерге аябай жакшы көрүнүшү мүмкүн, бирок чындыгында мага деле мындай живой тартып атканда эле жакшынакай көрүнүп атат уна. Заводская краска дейт эси. $1996. Объему канча? 1.5 бе? 1.5 экен. Салон эле жакшы эле абалда экен. Эми мына казан жагында көрсөтүп коелу. Жакшы. 170 000 сом деп атат. Так, маалымат кагазын көрсөттүңбү экен? Да, бир сыйра көрсөтүп коелу. ВАЗ-2101. Андай лимон түстө.
Россия транзит номерінде. Дөңгөлөктөр ушунда куюлган жистерде, жайкы протекторлары жакшылап алды. 1977 жылы чыгарылган. Бейсин байланыш номер 556. Так, жок, 555 экен, 63 13 13. Итальянский салон. Мынаки кожаның обшивкалары да, отургучтары да кожа. Машина KG каналы 100 канча дедиң эле? 100 миң сомбу? Мотор коробка жакшыбы? Жакшы эле дейт. ВАЗ 2107 2010 120 миң сом. ГАЗ 31-105 туманниктер бар. 2008 объемы 2.4. Жүз 50 миң, а? 150 миң сом кеми бар дейт. ВАЗ 21-14 туманниктер бар. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Ушунда куюлган дистерде 4 дөңгөлөктүн протекторлору жакшы. 2012 объемы 1.6. Бортовой компьютер бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, подогрев сидений бар, алдыңкы отуруштар. Комплектация жакшы экен. Айтылыш баасы 160 миң сом. Шунун жанында ВАЗ 2107. Мындай дискалар өзүнчө өзгөчөлөнүп турат, айрыкча мындай. Ошо болт тору. Эки миң жети 130 миң сом. Евро ручкаларда чабуу экен, а? ВАЗ 2107 2012 объемы 1.6 180 миң сом. Кеми бар дейт. Простой дискаларында кошуп берем деп атат. ВАЗ 2106 1986 объемы 1.3 же 1.6? 1.6. 60 миң сом деп жазып койгон экен. Родная краска дейт. ВАЗ 2106 2002 объемы 1.6 150 миң сом кеми бар. Ага, бактыр. ВАЗ 2107 2010 объемы 1.6 евро ручкаларда екен. Подлокотник бар. 180 миң сом, а? 180 миң сом деді. Нива. Эки миң 13 объемы 1.7. Үч жүз 80 миң сом деп атат айтылыш баасы. Рейлингтер бар. ВАЗ 2107
2010 140 миң сомдо атат, айтылыш баасы. Дөңгөлөктөрү кышкы ушунда коюлган жистерде. Подлокотник коюлган. Так, бул жагында да динамикалар бар экен. Телефон номер канча? 771 771 05 05 1979. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул эң капталкы тарабында унаалар аз эле турат экен. Ушул баасы такталган унааларды сиздерге көрсөтүп кеттик. Башка тартылган видеолорубузду көрүңүздөр. Бүгүнкү мен адаттагыдай эле ушул сиздерге ыңгайлуу болуп биз көрүш үчүн бөлөк-бөлөк кылып унаалар тартканбыз. Орус унааларын, япон унааларын өзүнчө, ошо свежий келгендерди, портерлерди өзүнчө кылып, ошолордун ар бирин көрүңүздөр. Лайк басып, комментарий калтырганча.